1917 жыл Европадагы деле согуш отунда кайнап турат. Россияда эл арасы тынч эмес. Жоокерлер падышага нааразы. Россия февраль айындагы революциянын алдында турат. Ал эми Германияда аялдар эркектердин ордуна иштеп жатышат. Эркектердин көбү өлгөн, же фронтто, же болбосо согушка жараксыз каарыгар таң адамдар. Берлинде жана башка баардык аймактарда азык-түлүк тартыш болуп, ачарчылык каптаган. Британ деңиз блокадасынан кийин Германияда миңдеген адамдар ачкачылыктан өлүп жатышкан. Өлкө толугу менен апокалиптикалык башаламандыкка батып бара жаткан. Азык-түлүк нормасы күнүнө болгону 1000 калорияга чейин кыскартылган. Согуш жылдарында жетишсиз тамактан улам 400 миңге жакын жайкын тургун каза болот. Эл ачкачылыктан кырылып жатканда Кайзер Вильгельм II болсо түрдүү тамактарга толгон дасторкондо рахат алуунун үстүндө болгон. Мындай көрүнүш азыркы учурда да болуп жатат жана боло берет. Ошондуктан карапайым элдин кайгысын бийлик жон териси менен сезбей реалдуулуктан чыгып кетет. 1917 жылга карата фронтто 1 миллион немис жоокери курман болгон. Окоптордо болсо 3 жылдык согуштан кийин адамдардын чыдамы кетип ызаланып турушкан. Каналды каржылык жактан колдоочулар болсо төмөндө жазылган эсеп номерлер аркылуу колдоп койсоңуздар болот. Алдын ала ыраазычылык билдирем. Анда эмесе баштадык. 1917 жылы Германия батыш фронтунда чабуулду кое туруп, коргонууга өтөт. Алар Франциянын түндүгүнөн жана Бельгиядан басып алынган аймактарды, ошондой эле чыгыш фронтто Россия империясынан тартып алган 800 миң чарчы чакырым жерин сактап калууга бекем бел байлашат. Россиянын падышасы Николай II фронттогу жеңилүүнү карап отурбай, башкарууну өз колуна алып алган. 1917 жылдын февраль айында фронттогу армияны башкаруу дагы деле падышанын колунда эле. Ал эми борбор шаарды анын ордуна падыша айым бийлик жүргүзүп жаткан. Россиялыктар аны жек көрүшөт. Аны немистердин тыңчысы деп эсептешет. Падыша айымга тийгизген таасири үчүн Распутин жок кылынат. Эл арасы тынчыбайт. Согуш башталгандан тарта 1,5 миллион орус жоокери курман болгон. Дагы болжол менен 5 миллион адам жарадар болгон. Киевдеги протест чыгаруучу фабрика буту колу жулунуп майып болгон жоокерлердин азабын жеңилдетет. Бирок ал тескерисинче режимдин символуна айланып калат. Ар кандай иштердин аркасында Россия армиясында көтөрүлүш башталат. Жоокерлер посторду таштап качып кетишет. Алардын аялдары 1917 жылдын 23 февралында Санкт-Петербургда согушка, ачарчылыкка жана күйөөлөрүнүн жоктугуна каршы нааразычылык акцияларын өткөрүп жатышкан. Аларга студенттер жана жумушчулар баары кошулат. Борбор калаада тартипти сактоого милдеттүү гарнизонда көтөрүлүшчүлөр тарапка өтөт. Плакаттарда мындай ураандар жазылган: эл жана армия, тынчтык, республика жашасын, эски бийлик жоголсун. 1917 жылдын март айында Николай II тактан баш тартат. Бул жерде анын акыркы тартылып калган кадры. Ал 4 кызы, жалгыз уулу мураскер Алексей менен бирге турат. Николай II башка мураскер издөөгө аракет кылган, бирок башаламандык ушунчалык күчөп кеткен эле. Борбордогу революциялык кеңеш Совет Россияны согушка түрткөн Романовдор династиясынын толук жоюлушун талап кылып туруп алат. Адилет министри социалист Александр Керенский жетектеген убактылуу өкмөт падышанын чет өлкөгө чыгып кетишине макул болот. Үй камагында турган падыша Николай II өзүнүн тууганы Англиянын падышасы Георг Втен саясий башпаанек сурайт. Ошол күндөрү падыша күндөлүгүнө мындай деп жазат: бүгүн китептерди жана буюмдарды ийреттеп Англияга ала бара тургандарымды тандадым. Бирок балдардын кызамык менен ооруп калышынан улам чет жака чыгып кетүүсү кечеңдейт. Ал эми Англияда тууганы Георг V революциянын жайылып кетишинен чочулайт. Англия өкмөтү расмий түрдө Николай II'ни жана анын үй бүлөсүн кабыл албоо чечимин кабыл алат. Георг V өзүнө аябай окшош тууганынан ушинтип баш тартат. Ушундай жол менен Россиянын артынан улуу империялар урай баштаган. Бирок Россиядагы революция согушту токтото алган жок.
Анткени убактылуу өкмөттүн башчысы Керенский Англиялык жана француз союздаштарынын колдоосуна муктаж болчу. Керенский согушту токтотуунун ордуна кайрадан чабуул уюштурууну пландаштырды. Германиянын союздашы болгон Австро-Венгрия империясында деңиз блокадасынын айынан эл ачарчылыкка кабылган. Өткөн жылы Вена 86 жашында каза болгон жарым кылымдан ашуун бийлик кылган император Франц Иосифти жерге берген. Ал 1914 жылы Сараеводагы киши өлтүрүүдөн кийин башталган кыйроолорду өз көзү менен көрдү. Анын генералдары аны согушка кирүүгө мажбурлашкан. Эми болсо армиясынын жарымы жок кылынып отурат. Мына ушундай абалда калган өлкөнү башкаруу жаңы император Карл I үчүн өтө оор болот. Себеби империя алсырап, ичинен жаракка кете баштаган. Чехтер, словактар, венгерлер сыяктуу элдер көз карандысыздыкка умтула баштаганы байкалган. Карл фронтто согушкан. Ал согушту жек көрчү. Ал жана анын жаш жубайы Цита такыба католиктер болушкан. Ал Россиядан келип жаткан революциянын жалынынан корккон. 1917 жылдын март айында ал Парижге жашыруун тынчтык сунушун жөнөтөт. Бул Франция менен Англияны кызыктырат. Бирок Карл I Италияга жеңилдик берүүдөн баш тарткандыктан сүйлөшүүлөр токтоп калат. Германияда болсо Кайзер Вильгельм II да согушту токтотуу боюнча сунуштарын киргизет. Германия Бельгияны, Франциянын түндүгүн жана Элзас менен Лотарингияны өзүндө калтырууну көздөгөн. Бирок Франция бул немистердин тынчтык сунуштарын кескин түрдө четке каккан. Ошол эле учурда Россиядагы революциянын шамалы Германияга чейин жетип, эл арасында иш таштоо, майда көтөрүлүштөр чыга баштаган. Социалист лидерлер партиядан чыгып, согушту дароо токтотууну талап кылган Спартак революциялык кыймылын түзүшөт. Германияны иш жүзүндө башкарып турган Людендорф бул толкунду токтотуп калуу үчүн болушунча тез жеңүү керек деп эсептейт. Ал Англияны суу алдындагы татаалдык согуш аркылуу тизелетүүнү көздөгөн. Германиянын канцлери Бетмен Гольвек Американын согушка аралашып кетишинен корккон. Эгер Америка аралашып кетсе, Германия үчүн оор болот деп эсептеген. Бирок U-Boat деп аталган немис суу алдындагы кайыктарына Англияны камсыздап жаткан бардык кемелерди, анын ичинде америкалык кемелерди да чөктүрүү буйругу берилет. Немис адмиралдарынын эсебине ылайык, эгер айына 500 000 тонна кемелерди чөктүрө алышса, Англия 6 айдын ичинде багынып бермек. Ушундайча Атлантикадагы биринчи чоң салгылаш башталат. Суу астындагы кайыктардын командирлери Англияга бара жаткан 200 кемени, башкача айтканда 500 000 тоннадан ашык жүккө тете кемелерди чөктүрүп ташташат. Бирок немистер көп учурда чөктүрүлгөн кемелердеги адамдардын тагдырына көңүл бурушкан эмес. Соода кемелеринин экипаждары суу астындагы кайыктарга каршы эч кандай мүмкүнчүлүккө ээ эмес болчу. 1917 жылдын 19 мартында Атлантика океанында 3 америкалык соода кемеси чөктүрүлөт. Бул окуя АКШнын президенти Вудро Вилсонго согушка кошулууга мүмкүнчүлүк берет. Ал үчүн Американы согушка аралаштырууга шылтоо керек эле. Ал мындай деп жарыялайт: Америка өзүн негиздеген принциптер үчүн, бакыт жана тынчтык үчүн кан төгүүгө даяр. Бирок АКШ Франция менен Англияны принцип үчүн гана колдогон эмес. Бул эки өлкө Америкага 2 миллиард доллар карыз эле. Эгер Германия жеңилсе, бул карыз эч качан төлөнбөй калмак. Мындан тышкары, АКШ бул согушта консервалардын, пахтанын, кендердин жана жардыргыч заттардын экспорту аркылуу кайра гүлдөп өсүп жаткан. Ошентип Америка согуштун себебинен күчөгөндөн күчөп өнүгүп жаткан. Вилсон согуштан кийинки дүйнөдө негизги ролду ойноону каалаган. АКШ бул согушка аралашуусуна дагы бир себеп англиялык тыңчылар Германиянын жашыруун телеграммасын колго түшүрүшөт. Анда Мексикага эгер немистер жеңсе, Техас, Аризона штаттары берилери убада кылынган. Бул телеграмма Вилсонго Конгрессти Германияга каршы согуш жарыялоого ынандырууга шылтоо берет. Ошентип 1917 жылдын 6 апрелинде АКШ Германияга жана анын союздаштарына каршы согушка кирет. АКШ Британия империясы менен биригет. Канададан Австралияга чейин созулган зор держава, Франция жана анын колониялары, Россия, Италия,
Belgiya, Serbiya, Gretsiya, Portugaliya жана Япония менен bir катарда согушка кирет. Бирок ошол учурда Американын дээрлик армиясы жок эле. Жалпысынан 125 000 жоокер, анын ичинде 15 000 деңиз пехотасы бар болчу. Ошолор гана чыныгы аскерлер деп эсептелген. Ошондуктан абдан көп ыктыярчылар керек эле. Бийлик 1 миллионго жакын ыктыярчы күтөт. Бирок 6 жуманын ичинде болгону 80 000 адам гана катталат. Америкалыктар 15 жыл мурун аяктаган жарандык согуштун коркунучтуу элестерин али унута элегеле. Чогулган аскерлерге форма жетишпейт. Мылтыктар жыгачтан жасалган макеттер, артиллерия жасалмай эле. Жакында мына бул адамдар чыныгы согушка жөнөтүлмөк. Бирок немис суу астындагы кайыктары чабуулун уланта берсе, алар Европага жете албай калышы мүмкүн эле. Ошондуктан кемелерди куралдандыруу жана эсминецтерди коргогон конвойлорду уюштуруу чечими кабыл алынат. 1917 жылдын жаз айларында Франциянын түндүгүндөгү Шамендедан платосундагы каргашалуу чабуул жоокерлерди таң калтырат. Алар командирлер эмне үчүн кайра-кайра өзүн өзү өлтүргөндөй чабуулдарды талап кылып жатканын түшүнө алышкан эмес. Ошондуктан козголоңчул жоокерлер көбөйгөндөн көбөйө берет. Аскердик соттор 3500 ишти карап чыгышып, 1380 жоокерди узак мөөнөткө эркинен ажыраткан. 600 жоокер өлүм жазасына кесилген, 57си атылган. Алардын атылуусу жашыруун тартылып калган кадрларда кала берген. Мындан тышкары аскердик цензура аскерлердин жазган каттарын карап чыккан. Ал каттардын биринде француз жоокерлери мындай сөздөрдү жазышкан. Эгер аялдар бул жерде канчалык жаман экенин билишсе, согушка дароо каршы чыгышмак. Алар күйөөлөрүн кайтарып берүүнү талап кылышмак жана согушту токтотууну каалашмак. Дагы бир катта мындай делет: биз баарыбыз нааразычылыгыбызды билдирдик. Согуштан тажадым. Кымбаттуу жубайым, алсыздыгымды кечир. Бирок мен мындай согуштан чындап чарчадым. Капрал Луи Бартас болсо өзүнүн дептерине мындай деп жазган: мен муну орус революциясы тутанып жатканда жазып жатам. Темирдей тартипке чыдабаган славян жоокерлери акыры чынжырын үзүштү. Бирок мындай жолду каалап кат жазгандар этият болушсун. Бир да кат ачылбай кетпейт. Согуш учурунда 10 миллиард кат алынган. Жоокерлер каттар почта текшерүүсүндө кызыккандар тарабынан окулуп калышы мүмкүн экенин билишкен. Бирок алардын башка айласы жок эле. 1917 жылдын июну Филипп Петендин карамагындагы жоокерлер узак мөөнөткө эс алууга үйлөрүнө кайтышат. Бул Петен тарабынан жоокерлерди ойлогондой көрүнгөнү менен ал жөн гана мыйзамда жазылган талаптарды гана аткарып жаткан болчу. Мыйзамда ар бир 4 айда жоокерлерге 7 күн эс алуу берилиши керек эле. Бирок жоокерлер көңүл сыртында калып, адам чыдагыс азаптуу окоп согушунда жүрүшкөн. Кийим кече мында турсун, курсак тоёрлук тамак да жешкен эмес. Жоокерлер фронтко жөнөөр алдында өлгөн жоокерлердин формасы жуулуп, аты жулунуп алынып, берилген формаларды кийип алып жөнөп кетишкен. Ошол эле учурда алардын аялдары ири шаарларда иш таштоолорго чыгышат. Себеби эксплуатация, жакырчылык жана жалгыздык адамды жеп койгон. Тылдагы аялдар да, фронттогу эркектер да түрдүү галлюцинацияларды башынан өткөрүп, акылынан азып бара жаткансыган. Жалпысынан айтканда, 1917 жылдары баары согуштан тажап калган. Керек болсо француз армиясы жаңы ири чабуулдарды жүргүзүүгө күчү калбай калган. Ошол мезгилде 57 жаштагы генерал Джон Першинг Мексикадагы согуштан 1917 жылдын 13 июнунда Франциянын Бульон шаарына келип түшөт. Алгачкы америкалык аскерлердин келип түшүшү үмүттүн кичинекей нурун алып келет. Америкадан келген аскер башы 4800 чакырым алыстыктан америкалык армия силер үчүн согушууга келди деп айтат. 1917 жылдын 23 июнунда Сен-Назер шаарынын мэри көчөгө мындай билдирүү илип коет. Бир нече сааттан кийин америкалык аскерлер Сен-Назерге түшүшөт. Биз аларды эң достук маанайда тосуп алышыбыз керек. Союздаштарыбызды салтанаттуу жүрүш менен тосуп алалы. Алардын урматына желектерди желбиретели. Ошентип Францияда 1 миллионго жакын америкалык жоокерлер топтолот.
Алар өздөрүн эркин, шайыр алып жүрүшөт. Жүздөрүндө достук жылмаюу бар. Америкалык аскерлер кайсыл жерге барбасын, эл арасында популярдуу болушат. Афро-америкалык жоокерлер аларды кандай жылуу тосуп алышканына таң калышат. Анткени өз өлкөсүндө расалык бөлүүнүн басымында жашашчу. Алардын француз командири: "Биз кара түстүү америкалык жолдошторубуздун баатырдыгын эч качан унутпайбыз." Бирок америкалык аскерлердин даярдыгы абдан начар болчу. Мындан тышкары, алардын жабдуулары да толук эмес эле. Америка өз аскерлерин толук камсыздай албай жаткан. Ошондуктан АКШ Франциядан 2500 артиллериялык курал, 11 миллион снаряд, 50 000 пулемет, 200 миллион ок-дары, 4500 учак жана эң негизгиси 235 Renault FT танкын сатып алууга аргасыз болгон. Бул революциялык танк айланма мунарасы бар алгачкы бронетехника болгон. Мындай зор сатып алууну каржылоо үчүн АКШ мамлекеттик облигацияларды ири көлөмдө чыгарат. Ошол кездеги эң атактуу актер Чарли Чаплин аткарган кайырчы Чарли каарманы элди эркиндик облигацияларын сатып алууга үндөйт. Француздар мындай көрүнүшкө көнүп калган болчу. Согуштук чыгымдар 1914 жылга салыштырмалуу 50 эсеге көп болуп кетет. Renault, Ford, Krab, Citroen сыяктуу өнөр жайлар абдан чоң киреше табып байып кетишет. Париждин 15 районунда жайгашкан Citroen заводдору 26 миллион снаряд чыгарган. Оба, азыр машинасы менен таанымал марка ошол кезде согуштук куралдарды абдан көп чыгарган. Сехтердеги тозоктой ызычуунун ичинде аялдар абдан төмөн айлыкка күнүнө 11 сааттан, жекшембини да кошо иштешкен. 1917 жылдын 1-июлунда Англиянын падышасы Георг V континентке келет. Бул анын фронтко жасаган 400-чү сапары эле. Георг V немис суу астындагы кайыктар англиялыктарды ачка калтырып жатканына тынсызданып турган. Бул туңгуюктан чыгыш үчүн ал Бельгиянын оккупацияланган аймактарындагы Астенде жана Брюгге шаарларында жайгашкан суу астындагы кайыктардын базаларын курчоону чечет. Кол башчы фельдмаршал Хейк Бельгиядагы ири чабуулду даярдай баштайт. Фельдмаршал Хейктин армиясы да ичинен чыңалып турган. Ал окоптон чыгып атышууга барбай койгон 306 жоокерди аттырып салган болчу. 1917 жылдын апрелинде Вими кыркалары үчүн болгон чабуулда 10.600 канадалык жоокер майып болуп же каза тапкан. Жоготуулар ушунчалык чоң болгондуктан жаңы ыктыярчыларды табуу барган сайын кыйындап жаткан. Англиянын премьер-министри 54 жаштагы Дэвид Ллойд Джордж Фландриянын немис коргонуусу эң күчтүү болгон тилкеде жаңы чабуул жасоого каршы чыккан. Ал америкалыктардын толук күч менен согушка киришин күтүүнү каалаган. Бирок аскер жетекчилерин ынандыра алган эмес. 1917 жылдын 31-июлунда Пашшендале шаарынын жанындагы немис позицияларын жарып өтүү үчүн чабуул башталат. Бул ирет Британ артиллериясы 4 миллион снаряд атат. Бул соммадагы салгылаштан 4 эсе көп болчу. 15 күнгө созулган тынымсыз бомбалоодон кийин көп сандагы танктар чабуулга жөнөтүлөт. 100 Марк 4 танкы салмагы 30 тонна болгон. 3 пулемет же 2 замбирек менен куралданган темир ажыдаарлар тикенек зымдарды тебелеп, француз бөлүктөрү менен капталдан коргогон британ жоокерлерине немис позицияларына чабуул коюуга жол ачат. Башында союздаштардын илгерилеши таң каларлык деңгээлде ийгиликтүү болот. Бирок июлдун аягында күтүлбөгөн жерден болуп көрбөгөндөй катуу жаан-чачын бомбалар менен талкаланып бүткөн талааны чексиз баткак деңизге айлантат. Бул көрүнүштү 1-Уорикшир полкунун капитаны Эдвин Вон мындайча сүрөттөгөн. Эки тараптан тең онтогон үндөр угулат. Жарадарлар снарядтан калган чуңкурларга сойлоп кирип баш калкалашат. Жамгыр токтобой жаап, чуңкурлардагы суу улам көбөйөт. Кыймылдай албаган жарадарлар ошол жерде чөгүп өлүшөт. Жанымда бир офицер ыйлап жатат. Адамдарым шок абалда. Биз эч нерсе кыла албайбыз. Мен өлүктөрдүн үстүнөн чыгууга мажбурмун. Бир кол мага жармашат. Коркуп кетип өлүктүн арасынан тирүү адамды сууруп чыгам. Танктар баткакка тыгылып,
немистердин 77 мм замбиректеринен талкаланат. Немистер иштен чыккан танктарды бөлүп жарып, колдонууга жарай турган баардык бөлүктөрүн алып кетишет. Союздаштардын блокадасынан улам Германияда танк жасоого жарай турган болот тартыш болуп жаткан эле. 1917 жылдын сентябрында аскер жетекчилери жана фельдмаршал Хейк акылга сыйбаган чабуулдарды жума бою кайталай берет. Саз каптаган суулуу талааларда жоокерлердин азабын ого бетер күчөтөт. Телефон байланыштары үзүлүп калган. Жамгырдай жааган октун арасынан кабарды көгүчкөндөр гана жеткирип жаткан. Алар Хейкке коркунучтуу кабарларды жеткиришет. Бирок Хейк муну этибар албай койгон. Хейктин планы боюнча Пашендале шаары чабуулдун биринчи күнүндө эле алынмак. Чынында болсо ага 3 ай талап кылынган. Акыры шаар алынат. Британ армиясы болгону 8 чакырым алдыга жылыш үчүн 217.194 адамынан ажырады. Ал эми немистердин жоготуулары 300 миңге жакын болду. Англиянын премьер-министри Ллойд Джордж мындай деп айткан: Пашендале тарыхтагы эң чоң, эң кандуу жана эң пайдасыз салгылаштардын бири болуп калат. Болбогон, пайдасыз деп эсептелген жер үчүн миңдеген жоокерлер өлүп кете берет. Тирүү калгандардын баары чыдап жашоону улантат. Алар бул согуштун тезирээк бүтүшүн үмүттөнүп, азаптан кутулуп, үй бүлөсүнө кайткан күндү самашат. Бирок ал күн али алыста эле. Мына достор, ошентип бул бөлүктө аягына келип чыкты. Эгер видео жакса лайк басып, каттала кетиңиз. Сиздин катталууңуз биздин каналдагы видеолордун бат-баттан чыгышына абдан маанилүү. Кийинки бөлүктөн көрүшкөнчө саламатта болуңуз.